Урматтуу мусулман бир тууганым, сиздер менен дагы биз сабагыбызды толуктап өтөбүз. Албетте инсан сактанууга тийиш болгон чоң күнөөлөр бар. Күнөөлөр жалпысынан эки түргө бөлүнөт. Чоң күнөөлөр, андан кийин кичинекей күнөөлөр. Инсан өзгөчө чоң күнөөлөрдү билип, ар бир күнөөгө тооба кылууга милдеттүү жана зарыл. Анткени Аллах Таала бизден мурунку үммөттөрдү азапка алгандын эң чоң себеби бул алардын жасаган күнөөлөрү болгон. Аллах Тааланын бул жер бетине койгон сүннөтү, Аллах Тааланын мыйзамы. Кайсы бир пенде күнөө кыла турган болсо, Аллах Таала бул адамдарга, бул элдерге өзүнүн азабын ачык айкын жиберет, же өзүнүн жер бетиндеги аскерлерден кээ биркилерин ошол адамдарды Аллах Таалага тооба кылып кайтуу үчүн, ошол күнөөсүнөн ойгонуу үчүн, сабак болуш үчүн аларга кээ бирки бале кырсыктарын жөнөтүп турат. Бул дүйнөдөгү абал. Ал эми акыретте Аллах Таала бул пенделерди кааласа өзүнүн ырайымына алып кечирет. Эгерде мусулман болгон болсо, кааласа Аллах Таала ушул жасаган күнөөлөрүнүн жазасын дозокко алып кирип азаптап, андан кийин өзү каалаган бир мөөнөттө дозоктон чыгарып бейишке алып кирет. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, биз билбейбиз кайсыл күнөө эртең бизди дозокко, азапка түшүрүп коюштугун. Ошондуктан биз күнөөнүн баардык түрүнөн сактанышыбыз керек. Бирок билебиз, күнөөлөр дозокко алып барыштыгы тууралуу. Пайгамбарыбыз кабар берген күнөөлөр сөзсүз дозокко түшүрүп коюштугун билебиз. Бирок кайсынысы биз дозокко түшүрүп коет? Кайсына кылган тообабыз кабыл болуп атат же болбой атат? Ошону билбейбиз. Ошондуктан биз ар бир күнөөдөн сактанышыбыз керек. Майда күнөө болсун, чоң күнөө болсун, баарынан сактанышыбыз керек. Аллахтан дуа кылып тилем сурашыбыз керек. Чын ихластан тооба кылышыбыз керек. Аллахым, менин кылган тообаларымды кабыл кыл деп. Менин кылган ибадаттарымды өзүң кабыл кыл. Кыямат күнү соом бер деп, чын ихластан биз тооба кылып, ар бир күнөөдөн алыстоого тийишпиз. Мына ошол күнөөлөрдүн катарынан бүгүн дагы кээ бирлерин токтолуп өтөбүз. Бирок тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууганым, биз айтып жаткан чоң күнөөлөр бул биздин турмушубузда жөнөкөй эле адатка айланып калган күнөөлөр. Абалыбыз өтө коркунучтуу, урматтуу мусулман бир тууганым. Биз буларды билип, мындан алыс болушубуз керек. Билген күнү ошол күнөө иштерди токтотушубуз керек. Ага жакындашыбыз керек. Билгенибизди башкаларга да жеткирип коюшубуз керек. Бул күнөөлөргө биз жеңил санабашыбыз керек. Билип коюп туруп эле, ушундай болот турбайбы деп өтүп кетпестен, буга биз өтө чоң бир маани беришибиз керек жана мындан биз ойгонушубуз керек. Эгер андай болбой турган болсо, Аллах Таала эртең кыямат күнүндө бизди кабыр азабында же дозок азабына салып коюшу мүмкүн. Мына ошондуктан биз эртерээк ойгонуп, эртерээк бул күнөөлөрдөн тооба кылып кайтышыбыз керек. Аларды токтотушубуз зарыл болуп эсептелинет. Мына ошондон бүгүнкү токтолуп кетиши дагы кээ бирки чоң күнөөлөрдөн бул ал-интихару дейт. Адам өзүнүн жанына кол салып өлтүрүүсү, өзүнүн жанын кыюусу. Бул дагы шариятыбызда өтө оор күнөөлөр болуп эсептелинет. Пенде алыс болуш керек. Өзүнүн жанын кандай өлтүргөн болсо, кыямат күнү дозокто мына ошондой азапка душар болот. Буга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадистердин баары мына ушул нерсеге далалат кылат. Пайгамбарыбыз айтат: "Аллади яхнaqu nafsahu яхнaqaha фин-нар". Өзүн асып, муунтуп өлтүргөн адам ал дозокто асылган абалда турат. "Валлази яту'ануха фин-нар". Өзүн сайгылап өлтүргөн адам дозокто дагы өзүн сайгылап азапка душар болот дейт. Дагы пайгамбарыбыз айтат: "Мен qatala nafsahu bi hadidin", ким өзүн бычактап өлтүргөн болсо, курсагына сайып же башка жагына сайып. "Fa hadiduhu fi yadihi yatawajjahu biha fi batnihi". Дозокто ошол бычагы колуна берилип, өзүнүн курсагына кайра сайгылап, түгөлүктүү болгон дозокто азапталат дейт. "Оман шариба сумман фaqatala nafsahu". Ким ичип өзүн өлтүргөн болсо, "Fa huwa yatahassaju fi nar jahannam khalidan мухалладан фия абадан". Ал дозокто түгөлүктүү абади мына ушинтип уусун ичип өзүн азаптап турат дейт. "Оман тарда мин жабал фaqatala nafsahu". Ким тоодон өзүн таштап өлтүргөн болсо, "Фахуа ятарадда фи нари жаханнам халидан мухалладан фиха абадан". Ал түгөлүктүү абади болгон дозокто мына ушинтип өзүн тоодон таштап азаптап турат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым,
инсан өзүн жанын кыюудан этият болуш керек. Аллах Таала бул нерседен бизди кайтарган. Ла тактулу анфусакум деген. Силер өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө деген. Өзүңөрдүн жаныңарга өзүңөр кыянат кылбагыла деген. İnsanın başına kançalık musibet gelbesin, kançalık kıyın gün gelbesin, özün kıyanat kılbaş gerek. Bu şariatımızda öte oor günölördün katarında. Peygamber sallallahu bu hadiste al tozoktu, tөгөлүктү kalıp ketet деп атат. Abadi kalıp ketet деп айтып атат. Мына ушундай oor günölгө далалат кылат. Албетте алымдар бул төгөлдү калып кетет деген нерсенин чечмелөөсүн берген. Бул деген биринчи мааниси эгер ошол нерсени адал кылып туруп, өзүн бычактай турган болсо, арам экендигин билип туруп, өзүн адалдап туруп өлтүрө турган болсо, бул адам төгөлдү калып кетет деген. Аллах Таала арам кылган нерсени адал деп өзү ишенгендиги үчүн деген. Экинчиси мааниси деген, төгөлдү калып кетет деген мааниси, бул дозокто өтө узак мөөнөткө болот дейт. Анын мөөнөтүнүн канча экендигин Аллахтан башка эч ким билбейт. Өтө узак мөөнөттө дозокто азапталып, кайсы бир убакытта, кайсы бир кылымдардан кийин дозоктон чыгат деп айтышат. Кээ бир алымдар дагы айтат, бул ошол ким өзүн өлтүргөндүн жазасы мына ушундай дейт. Ал мусулман болгон болсо, дозоктон бир күнү чыгат. Ошол жасаган күнөөлөрүн жууп, тазалап чыгат. Бардыгы да чоң күнөөлөрдөгү жазасы мына ушундай. Ал инсан динден чыгарып койбойт, бирок не кылган чоң күнөөсү үчүн дозокто ушундай катуу бир азапка душар болуп, андан кийин дозоктон чыгат. Же болбосо бул аля машиятиллахи дейт, Аллах Тааланын каалоосунун астында. Аллах Таала чоң күнөөлөрдү кааласа өзү кечирип жиберет. Кааласа дозокко алып кирип, ушинтип азаптап, андан кийин алып чыга турган чоң күнөөлөрдүн катарында бул дагы инсан өзүнүн нафсысын өлтүрүү деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чоң күнөөлөрдүн катарына кошкон. Дагы бир хадис келет. Туфайл ибн Амр айтат, биз ошол Меккеден Мадинага хижрат кылган кезде аны менен чогуу дагы бир киши Мадинага хижрат кылат. Ошондо Мадинада каттуу оору болот. Ошол Туфайл ибн Амр менен чогуу хижрат кылган киши ал дагы каттуу бир ооруга чалдыгып калат. Ошол ооруга чыдабастан колуна жеткен ооруну бычагын алып туруп, бармактарын баарын кесип салат. Мына ошо кескенден улам колунан кан агып отуруп, ошодон кийин каза болот. Каза болгондон айтат, мен ошол кишини düşүмдө көрдүм дейт Туфайл ибн Амр. Ал өтө жакшы бир сүрөттө келди дейт. Бирок жанагы колдорун ооруп алыптыр дейт. Ошондо мен андан сурадым дейт. Мен сона бика роббук. Роббуң сага кандай мамиле кылды дегенде, мен Меккеден Мединага хижрат кылгандыгым үчүн Аллах мени күнөөрүм кечирди дейт. Ошондо мен андан сурадым дейт. Мали ярака мугаттиян ядайка? Сен эки колуңду оорулган абалда көрүп турам го. Бул не болду дегенде, ал айтат, кыйлали лан нуслиха минка мафсатта. Сен өзүң бузган нерсени биз оңдоп бербейбиз деп айтты дейт. Ошондо ушул окуяны пайгамбарыбызга айтып берген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахума валиядайхи фагфир. Ал кишинин колунун күнөөсүн да кечир деп пайгамбар саллаллаху дуа кылды дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, ким өзүн ушундай азапка салып өлтүрө турган болсо, Аллах Таала дозокто кандай азапка өлтүргөн болсо, мына ошондой азапка душар кылып коет экен. Биз башыбызга кандай оор күн келбесин, эмне болбосун, өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз кыйгандан алыс болушубуз керек. Бул өтө оор күнөөлөрдүн катарында. Андан кийинки дагы чоң күнөөлөрдөн бул зина. Баарыбызга эле белгилүү, бул зина чоң күнөөлөрдүн катарында. Биз мындан алыс болушубуз керек. Тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү күндө бул биздин жашообузда өтө көп тарап кеткен. Өтө оор күнөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким зина кылып өлө турган болсо, ал ыйманы жок өлүптүр деген. Ким зина кыла турган болсо, анын ыйманы андан ажырап турат деген. Мына ушундай оор күнөөнүн катарында. Аллах Таала Кур'ан Каримде муну катуу кайтарат. Вала тaqrabu зина. Зинага жакындабагыла деген. Иннаху кана фахишатан. Ал өтө бир бузукулук дейт. Васа сабила, өтө бир жаман жол деген. Мунун мааниси, кабырда эле инсан катуу жаман азапка душар болот. Жан берип аткан кезде өтө жаман жан берет. Васа сабила, өтө жаман жол менен жан берет. Кабырда өтө жаман бир жол менен азапка душар болот. Пайгамбар салам буларды көргөн, ошо бир тандырдын ичинде экен деген. Тандырдын астынан от жагылган кезде алар жогору карап качып чыгат дейт. Качан от басылганда кайрылды карап түшүшөт дейт. Мына ушинтип кыямат күнүнө чейин зина кылгандар азапка душар болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Жана да пайгамбарыбыз айтат, Аллах Таала 3 түрдүү адамды кыямат күнү аларга сүйлөбөйт.
аларды күнөөдөн тазалабайт, аларга карабайт дагы, алар үчүн өтө бир каттуу орутуучу азап болот дейт. Алардын бирөөсү шейху зани, зынакор аксакал дейт. Зынакор абышка дейт. Экинчиси маликун каззаб, жалганчы падыша. Үчүнчүсү айылун мустакбир, кедей текебер дейт. Мына ушул үч адамга Аллах Таала кыямат күнү карабайт. Буларга каттуу азап болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге жеткирип берет. Демек урматтуу мусулман тууганым, зина дагы бул жөнөкөй нерсе эмес. Биз мындан колубуздан келишинче алыс болуш керек, сактанышыбыз керек. Шарият оор кылган күнөөлөрдүн катарында. Андан кийинки дагы оор күнөөлөрдүн бириси бул Рамазан айында орозо кармабаштык. Эч бир үзүрү жок эле оозу ачык жүрүү бул дагы чоң күнөөлөрдүн катарында. Бирок тилекке каршы урматтуу мусулман тууганым, биз Рамазан айы келген кезде ойлонуп көрөбүз. Кармасамбы же кармабасамбы деп. Жок, бул ойлоно турган маселе эмес, урматтуу мусулман тууганым. Балага жашына жеткен ар бир эркекке, ар бир аялга орозо кармаштык парыз Рамазан айы келген болсо. Бир гана үзүрлөр болгон болсо гана ооз ачып турса болот. Бирок кийин кээ бирлери казасын өтөп берет. Ал эми карып калгандар болгон болсо, орозого такыр алы келбей калгандар болсо, алар фидия төлөп берет. Ошондуктан бул парыз нерсе. Аллах Тааланын буйругу. Мунун азабы кандай болот дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мен уктуп аткан кезимде эки периште мага келди дейт, түшүмдө дейт. Менин колтугумдан алып, өкөм мени асманга карап көтөрүп кетти дейт. Ошентип бир чоң тоонун жанына бардым дейт. Тоонун жанына барсам, менин буйруду дейт, ушул тоого чык деп дейт. Мен айттым: ла астатиа. Мен аны чыга албайм, бул өтө бийик тоо экен дегенде, биз сага жеңилдет беребиз, чыга бер дегенде, тоого карап басып жөнөдүм дейт. Тоонун жарымына келгенде өтө бир асватын шадидатын дейт. Каттуу кыйкырык үндөрдү угуп калдым дейт. Ошондо периштелерден бул кандай үндөр дегенде, хаза уа нар. Бул дозок элердин үндөрү деп айтты дейт. Кийин дагы өкөмүнүн чогу дагы жогорураак чыксам, бир адамдар бар экен дейт. Ошол буттары менен ылдый кырат илинип калыптыр дейт. Ооздору жаактарына чейин айрылыптыр дейт. Ооздордон кан агып турат дейт. Мен андан сурадым: булар кимдер деп сураган кезде, булар орозо кармашып, бирок орозонун убактын ачууга ифтар боло электен алдын эле шашып, ооздордун ачып алган адамдардын азабы мына ушундай деп айтты дейт. Демек урматтуу мусулман тууганым, орозо кармап туруп, бирок убакыты келгенге чейин эле шашып ачып алгандар азабы ушундай болгон болсо, дозокто буттары менен ылдый кырат илинип, ооздору айрылып, ооздордон кан агып азапталып жаткан болсо, ал эми багымдаттан баштап кечке чейин оозу ачык жүргөн адамдын азабы кандай деп ойлойсуз? Албетте мунун азабын Аллах Таала билет. Ошондон урматтуу мусулман тууганым, биз Рамазан айы келген кезде орозого дагы чоң маани беришибиз керек. Намаз кандай парыз болгон болсо, орозо дагы мына ушундай парыз. Зекет кандай парыз болгон болсо, бул дагы ушундай парыз. Арак ичиштик кандай күнөө болгон болсо, оозду ачып жибериштик, бул дагы ушундай күнөө, орозо кармабай коюштук. Зына кылыштык кандай күнөө болгон болсо, бул дагы ошого тете күнөө. Адам өзүн өлтүрүү кандай күнөө болгон болсо, же башка бирөөнү өлтүрүп коюу кандай күнөө болгон болсо, бул дагы ошого тете эле болгон күнөөлөрдүн катарында. Бина жакында Рамазан айы келатат. Биз орозого маани берип, орозону дагы өтөп беришибиз керек. Эгерде орозо кармай албай турган болсок, анын фидиясын өтөп беришибиз керек. Эгерде оорулар боло турган болсо, ал эми кандай бир эмчектеги аялдар боло турган болсо, же этекке кирип калган аялдар боло турган болсо, же бир сапарга чыгып кала турган болсо, же башка бир айык аткан оорулар менен ооруп кала турган болсо, булар Рамазандан кийин сакайып калган кезде, Аллах шифасын берген кезде, мусафир адам үйүнө келген кезде анын казасын өтөп берет. Мына ушу менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.